Сулуу аялдар анча-мынча кичинекей нерселерге көңүл бөлбөй койбойт. Алар дайыма 100% сулуу болуп жүрүш үчүн бардык аракетин жасашат. Көз адамдын сырткы да ички да сулуулугун көрсөтүп турат. Ошондуктан эң биринчи көзгө кам көрүү маанилүү. Ал эми аялдын көздөрүнүн айланасы көгөрүп же карарып, шишип, бырышып, дагы бир башкача болуп турса, сиз миллион жолу сулуу болуп, ички жан дүйнөңүз таза болгон күндө да баары бир кебетеңиз келишип, сулуулугуңуз жокко чыгып калат. Көздүн айланасына үй шартында кам көрүүдөн мурда биринчи кезекте анын өзгөчөлүктөрү тууралуу сөз кылыш керек. Ал өзгөчөлүктөр жетишинче эле көп. Көздүн айланасындагы теринин алдыңкы май катмары болбойт. Экинчи, тер жана майлар аз өлчөмдө гана. Үчүнчү, эластин менен коллаген аз. Төртүнчү, абдан сезимтал. Көзгө жаман таасирлерди берген сапаттар булар: уйкунун канбашы, кычкылтектин жетишсиздиги, ички организмдин оорушу, ага чала же туура эмес же таптакыр кам көрбөө. Мындай учурда көздүн айланасы бырышат, шишийт, картая баштайт жана башка. Мындай терс таасирлерден качыш үчүн көздүн айланасына кантип кам көрүүнү мыкты билип алган жакшы. Ошондой эле ага күнүгө үй шартында кам көрүп турса, андан да жакшы. 25 жашка чейин ага абдан кам көрүүнүн мааниси деле жок. Бул куракта боелгон макияжды убагында өчүрүп, азыктандыруучу каражаттарды сүйкөп коюу жетиштүү. Көздүн айланасына кам көрүү тазалоо, азыктандыруу, сергитүүдөн турат. Азыктандыруу көздүн айланасындагы назик терини азыктандырып жана сүйкүмдүү кылыш үчүн атайын лосьон, крем, гелдер колдонулат. Кургак терилер үчүн мыкты кам көрүү болуп азыктандыруучу кремдер эсептелет. Алар терини азыктандырып, бырыштардын эрте түшүшүнүн алдын алат. Ланолин менен жасалган кремдерди колдонбой эле койгон жакшы. Бул компонент назик терини жабыркатып коюшу мүмкүн. Кремди көздүн алдыңкы бөлүгүндөгү териге сүйкөш керек. Үстүнө сүйкөгөндө крем көзгө кирип, көз жабыркап калат. Эң пайдалуу каражаттар болуп гелдер эсептелет. Ал бат-бат шишиген жана сезимтал көздөргө ылайыктуу. 45 жаштан кийин көздүн айланасына эластин менен коллагенди пайда кыла турган каражаттарды колдонуш керек. 30 жаштан кийин мөмө өсүмдүктөрүн жана майларын колдонуу шарт. Көздүн айланасына майда бырыштардын түшүп кетпешине кылдаттык менен мамиле жасаган жакшы. Көпчүлүк мындай бырыштар түшүп кеткенде көңүл бурбай коюшат. Ошондуктан кам көрүлбөй калган көздүн айланасы андан да бетер бырыштарга толуп, жаман көрүнүп калат. Мындай учурда жөнөкөй эле кремдер көздүн айланасындагы назик терини азыктандырып, убактылуу гана кам көрүп, абалын жакшыртып турат. Ошондуктан крем, гелдер өз алдынча аны чың кыла албайт. Бул теринин эрте картайышына алып келет. 30 жаштан кийин көздүн айланасына ар кандай маскалардын жардамы менен жаш боюнча сактап калса болот. Маскалар бырыштарды жазып, пигменттерди жок кылып, шишиктерди кетирет. Ошондуктан масканы туура так колдонгонду жакшы билиш керек. Ал эми дайыма колдончу кремдерди да туура сүйкөгөндү билүү зарыл. Же болбосо эң сонун кремдер дагы терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Кремди туура колдонуу үчүн бир нече кеңештер. Чыпалак же аты жок манжа менен көздүн айланасына акырындан массаж жасап, кремди сүйкөп чыгыш керек. Анан ал кичине шишип калган болсо, манжалар менен акырындап массаж сыяктуу кылып, ургулап чыгуу шарт. Ал кремдин терең сиңишине жардам берет. Сырткы четинен ичти көздөй сүйкөш керек. Көпчүлүгү тескерисинче кылышат. Бул туура эмес. Бул эрежелерди дайыма туура колдонсоңуз, 40 жаштан кийин да көзүңүздүн айланасы сулуу боюнча калат. Күндүзгү кремдерди колдонуп кереги жок. Анткени мындай кремдер көздү жабыркатып койбошу тууралуу кепилдик жок. Негизи мындай кремдерди атайын кызматкерлер сунуш кылышпайт. Эгер көздүн айланасын сиз күн нурунан коргогуңуз келсе, анда ишенимдүү эле кадимки күн нурунан сактоочу кремдерди колдоно бериңиз. Сергитүүчү маскалар 45 жаштан кийин көздүн айланасына өсүмдүктөрдөн жасалган тоник, лосьон, гель маскалардын баардыгын жасап кам көрсө болот. Алар терини эс алдырат жана сергитет, азыктандырат. Ошондуктан ишенимдүү эле атайын пахта кездемелерин аларга салып, нымдуу болгондон кийин көздүн айланасына 10-15 мүнөт коюп коюш керек. Андан сырткары
тоңуп калган муздун кубик формасы да жакшы сергитет. Бул ыкманы жасаш үчүн эртең менен бетти жуугандан кийин көздүн айланасын ал менен суулап чыгыңыз да өз алдынча кургашына мүмкүнчүлүк бериңиз. Үй шартында көздүн терисине кам көрүүдө сөзсүз маскаларды колдонуш керек. Бадыраң маскасы эң сонун тоник болуп бадыраң ширеси эсептелет. Ошондуктан көзгө дайыма жаңы бадыраңдын тоголок кесиндиси менен көздү 10-15 мүнөткө жаап кам көрүлөт. Бадыраңдан сергитүүчү масканын башка жолу менен да жасаса болот. 1 чай кашык бадыраң ширеси менен кургак сүттү аралаштырып маска даярдайсыз жана аны көздүн айланасына 10 мүнөт коюп коесуз. Убакыт болгондон кийин нымдуу тампон менен тазалаңыз. Көздүн назик терисин сүйкүмдүү кылуу үчүн оливка, жашоба майларын колдонуңуздар. Кургатылган 2 чай кашык укропту жарым стакан кайнатылган сууга салып 15-20 мүнөт коюп коюш керек. Анан бул сууга атайын тампондорду салып, суулап сыгып алгандан кийин көзгө 20 мүнөткө коюп койсоңуз, бул көздүн терисин сергитет. Азыктандыруучу маска. 1 жумуртканын сарысына 1,5 аш кашык томат ширесин кошуп аралаштырасыз. Аз өлчөмдөгү сууга кичинекей балдардын азыктандыруучу креминен 3 аш кашыгы менен кошуп алып, аралаштырып, анан жумуртканын сарысы менен томат ширесинен жасалган аралашмага кошуп, бардыгын жакшылап аралаштырып, маска даярдайсыз. Масканы көзгө сүйкөп 10-15 мүнөт гана кармайсыз. Петрушка маскасы. 50 грамм петрушканын жаңы жалбырактарын жарым литр сууга кайнатып, андан кийин муздатып, бир топ убакытка коюп коесуз. Даяр болгон петрушканын кайнатмасына назик тампондорду салып, суулап, көзгө 1-2 мүнөткө коюп, 3-4 жолу кайталасаңыз маска жасаган болосуз. Аягында болсо муздак компресс жасайсыз. Тери курагандан кийин майлуу крем сүйкөп коюңуз. Мындай элдик ыкмалар менен көзүңүзгө кам көрүүдө аны дайыма сулуу жана чың кылып алып жүрө аласыз. Жүзүм маскасы. Жүзүмдүн мөмөлөрүн майда кылып кесип алып, ал менен көздүн ылдыйкы бөлүгүндөгү терини азыктандырып чыкса абдан пайдалуу. Мындай учурда көз табигый жол менен азыктанган болот. Кургак тери үчүн табигый маска. 1 жумуртканын сарысына 1 чай кашык балды кошуп, аралаштырып, анан көздүн айланасына 10 мүнөт коюлат. Маскаларды малина, кулпунай, дарбыз жана башка мөмө жемиштердин жардамы менен өзүңүзгө ылайыктуу кылып жасап алсаңыз болот. Эгер кайнатып, майдалап жана башка жолдор менен маскаларды даярдаганга мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, же жалкоолонсоңуз, мөмөлөрдү кесип алып, анын ширесин сүйкөп коюңуз. Мынтип деле көзүңүздүн айланасына эң сонун кам көргөн болосуз. Көздү эс алдыруучу маска. Эс алдыруучу маскалар көздүн териси үчүн керек. Мындай жардамды сүт менен сулуунун аралашмасынан жасалган маска жакшы жардам берет. Аны даярдоодо эң оңой. Аралашманы марлиге ороп, көзгө 20 мүнөткө коюп коюш керек. Көздүн тегерегиндеги мимикалык бырыштар эрте пайда болот. Жаштайынан көздүн тегерегиндеги териге кам көрүп, бырыштарды алдын алганды билиш керек. Колго жасалган маскалардын бир өзгөчөлүгү курамына кошулган ингредиенттердин сапатына ишенимдүү болосуз. 1 кичинекей петрушканы майдалап, 1 аш кашык каймак менен аралаштырасыз. Даяр болгон масканы көзүңүздүн тегерегине сүйкөп 20 мүнөттөн кийин жылуу суу менен жууп таштайсыз. Петрушка маскасы терини азыктандырып, майда бырыштарды жазат. Жүзүм маскасы. Бир нече жүзүмдү эзеп, суусун кебеске малып, көзгө сүйкөйсүз. 20 мүнөттөн кийин жууп саласыз, же болбосо түндө сүйкөп таң атканда жууп таштайсыз. Ушундайча териге табигый баалуу заттар сиңет. Ал эми бул бырыштардын пайда болушунун алдын алат. Балдан жасалган маска. 1 чай кашык балды жумуртканын сарысы менен аралаштырып, бир нече тамчы зайтун майын кошуңуз. Алынган кошулманы көздүн айланасына сүйкөп, 30 мүнөттөн кийин жылуу суу менен жууп таштаңыз.